Жума күнгө алынган жаңылыктар топтому менен таныштырып, эфирде ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасы бул чыгарылышта. Бишкекте таштандыны кайра иштеткен заводдун курулушу башталды. Завод суткасына 850 тоннага жакын таштандыны кайра иштеп чыгарат. Биз алыскы жана жакынкы шаарлардын тажрыйбаларын изилдеп, экологиялык жана таштанды көйгөйүн чечүүдө көптөгөн компаниялар менен сүйлөштүк. Ысык көлдө мыйзамсыз балык улагандар менен күрөшүү күчөтүлө баштады. Облустук ички иштер башкармалыгын туристтик экологиялык милициясы ар күнү көл үстүндө көзөмөл кылып турмакчы. Браконьерлер тарабынан салынып калып калган ошо торлорду чыгарганга аракет кылабыз. Чарбада чоңойгон чабактар көлгө кое берилди. Аларды асыраган кызматкерлердин аракети кандай болууда? Кабарчыбыз жаңылыктардын жүрүшүндө кабарлайт. Форель балыгынын жана сига лудога балыктарынын майда чабактарын ысык көлгө куюучу куймага жана ысык көлдүн өзүнө азыр кой берүү иштери жүрүп жатат. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга иш сапары менен келген Америка Кошмо Штаттарынын сенатору Стив Дейнсти кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу саясий жана экономикалык өнөктөштүктү арттыруу, энергетика, транспорт, пайдалуу кендерди казып алуу жана айыл чарба тармагындагы келечектүү долбоорлор боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчы Америка Кошмо Штаттары менен саясий диалогду өнүктүрүү, Кыргызстандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналарын белгиледи. Мындан тышкары Кыргыз-Америка парламенттер аралык кызматташтыгын кеңейтүү тууралуу да сөз болду. АКШ сенатору Борбор Азия регионунун стратегиялык маанисине басым жасап, региондогу туруктуулукту жана коопсуздукту сактоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Тараптар Кыргызстан менен АКШнын ортосунда көп пландуу диалогду улантууну жактай тургундуктарын тастыкташты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарында катуу тиричилик таштандыларын жок кылуу менен электр энергиясын өндүрө турган эко-технологиялык заводдун курулушуна капсула салды. Санитардык полигондун аймагында куруу пландалып жаткан таштандыларды кайра иштетүүчү завод суткасына 850 тоннага жакын таштандыны кайра иштеп чыгарат. Заводдун аймагында таштандыларды өрттөөчү приборлор, электр энергиясын иштеп чыгаруучу генераторлор, тазалоо системалары, турак жай, спорттук имараттар курулат. Долбоор тиешелүү калыбына келтирүү казандары жана турбо генераторлор менен жабдылган механикалык колонна мешнин технологиясын колдонот. Түтүн газын тазалоонун көп баскычтуу системасы колдонулат. Комплекстүү процессте чаң шлактары полигонго ташылып, гүл химиялык реагенттер менен дезинфекцияланат. Заводдун бүткөрүлүшү 2025 жылдын ноябрь айына пландалууда. Биз алыскы жана жакынкы шаарлардын тажрыйбаларын изилдеп, экологиялык жана таштанды көйгөйүн чечүүдө көптөгөн компаниялар менен сүйлөштүк. Компаниялардын иш сапатына жана натыйжалуулугуна абдан катуу маанилерди бердик. Заводдун инвестициялык наркы $100 миллион тегерегинде турат. Өзүңүздөр билгендей, азыр Кытай Эл Республикасынын Компартиясынын башчысы Мырза Си Цзиньпин менен президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жогорку деңгээлдеги жылуу дипломатиялык мамилелердин натыйжасында эки өлкөнүн ортосунда карым-катнаштардын жогорку баскычына чыкканын белгилесек болот. Кыргызстанда мектептин базасында кыска мөөнөттүү балабакча ачылды. Алгачкысы Чүй облусунун Москва районундагы Спартак орто мектебинин базасында иштей баштады. Анда балдар үчүн 3 сааттык атайын программа каралган. Бакча эртең менен же түштөн кийин экин нөөмөттө келе турган 50 бала менен иштөөгө ылайыкталган. Балабакча үчүн зарыл шарттар Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашырылып жаткан Келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында түзүлдү. Долбоор боюнча имараттарды оңдоого, терезелерди жана эшиктерди алмаштырууга, санитардык гигиеналык шарттарды түзүүгө, ошондой эле балдар үчүн оюнчуктарды, эмеректерди жана өнүктүрүүчү куралдарды сатып алууга каражат каралган. Кыргызстанда кыска мөөнөттүү 500 балабакча жана 6 өнүктүрүү борбору түзүлөт. Бул 3 жаштан 6 жашка чейинки 40 миңге жакын баланы мектепке чейинки билим берүү менен камтууга мүмкүндүк берет. Кыска мөөнөттүү балабакча 3 сааттык программаны сунуштайт. Мамлекеттик стандарттарга ылайык балдарды өнүктүрүүгө көңүл бурат. Болгону уктоо жана тамак берүү каралган эмес.
Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей 28 мартта катуу шамал катталган аймактарда жабыркагандар жана материалдык чыгымдар болгон. Бишкек, Чүй жана Талас башкармалыктарынан 29 мартта саат 8:30га карата алынган маалымат боюнча 10 адам жабыркап, 70 социалдык объект, 80 турак үй, 4 чарбалык курулуш, негизинен шамал жүргөн аймактарда жалпысынан 154 объектиге зыян келген. Бишкек шаары боюнча 66 объекти жабыркаса, анын 26-сы социалдык мекеме, 36-сы турак үй, 4-ü чарбалык курулуш болгон. Ал эми Чүй облусунда 42 социалдык объект жана 42 турак үй, жалпысынан 84 объектинин чатырын учурган. Табигый кубулуштун кесепеттерин жоюу, материалдык чыгымдарды тактоо жана ыкчам чара көрүү максатында жергиликтүү жарандык коргонуу кызматтары иш алып барууда. 28 мартта Бишкек жана Чүй облусунун аймагында саат 16:15тен саат 16:45ке чейин ылдамдыгы секундасына 26 метрге жеткен катуу шамал катталган. Борбор калаада өзгөчө кырдаал жарыяланган. Ак Суу районунун прокуратурасы тарабынан 2023 жылы балдардын укугунун сакталышын көзөмөлдөө багытында 13 прокурордук чара көрүү актылары келтирилип, 4 кызматкер жоопкерчиликке тартылды. Социалдык объектилерди кайтаруу боюнча Ак Булуң айыл өкмөтүнүн башчысынын намына талап жана каршылык билдирүү прокурордук чара көрүү актылары келтирилип, аны кароонун жыйынтыгы менен пайдаланууга берилген имаратка тиешелүү токтом жокко чыгарылып, жалпы баасы 26 миллион сомду түзгөн. Балажан балабакчасынын 3 корпустуу имараты жана 4800 чарчы метр жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылган. Азыркы учурда Ак Суу районунун аймагында максаттуу багытта пайдаланылбаган мурдагы мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын объекттерин аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Пайдаланууга берилген имаратка тиешелүү токтом жокко чыгарылып, жалпы баасы 26 миллион 10 миң сомду түзгөн. Балажан балабакчасынын 3 корпустуу имараты жана 4800 чарчы метр жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылган. Бүгүнкү күндө Ак Суу районунун аймагында максаттуу багытта пайдаланылбаган мурдагы мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын объектилери аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлдү. Ысык көл электр тармактар ишканасында энергетика объектилерин күз-кыш мезгилине даярдоо максатында оңдоо иштери башталды. Авариялык өчүрүүлөрдүн санын азайтуу жана сапатын жакшыртуу аракети эрте жаздан кеч күзгө чейин уланат. Облус аймагында ушул жылдын эсеби менен 1200 эски жыгач мамылар жаңы темир бетон мамыларга алмаштырылат. Күз-кыш мезгилинде авариялык өчүрүүлөрдүн санын азайтуу жана берилген электр энергиясынын сапатын жакшыртуу максатында пландуу оңдоо иштери башталды. Быйылкы жылдын эсеби менен 323 трансформатордук көмөк чордон, 445 чакырым 10 киловольттук жана 90 чакырым 11 киловольттук аба чубалгыларын капиталдык оңдоодон өткөрүү мерчемделген. Биздин группада 11 подстанция бар. 11 подстанциянын ар бир айга бөлүнгөн. Быйылкы жылдын оңдоп түздөө ремонттору башталды. Бул подстанцияда азыркы убакта 220 тамга линиясында бригада иштеп атат балдар. Алардын аткар жумушу текущий ремонт. Башка подстанцияларда убагында капиталдык ремонт убагында выключательдерди оңдоп ремонт убагында ичинде иштен чыккан тетиктерин алмаштырышат балдар. Майларын испытания кылып туруп алмаштырышат. Текущий ремонттун өзүнүн жасалчу жумуштары бар, аны ошол жумуштарын аткарышат. Ушул 51 адам 10 подстанциянын толук кандуу иштесин камсыз кылат. Мындан тышкары кошумча 12 трансформаторду орнотуу жана 51 чакырым эски алюминий зымдарын СИП зымдарына алмаштыруу каралган. Ошондой эле 1200 эски жыгач мамылар жаңы темир бетон мамыларга алмаштырылат. 210 200 подстанцияда пландык тех ремонт жүрүп жатат. Бул тех ремонтто ячейка тамга ячейкасында азыр чистка включатель, смазка включатель кылып атабыз, контактларын тартып жатабыз. Группада азыр 5 бала иштеп жатат. Балыкчы шаарындагы көмөк чордондорду оңдоп түздөөдөн сырткары Чолпон ата, Ойтал жана Ананьева көмөк чордондорунда өчүргүчтөр алмаштырылып, 58 көмөк чордондун 451 электр жабдуулары капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун филиалы Ысык көл электр тармактары ишканасында учурда күз-кыш айларына даярдануу иштери башталды.
Бүгүн биз Балыкчы шаарында жайгашкан Ысык-Кульский подстанциясында жүрүп жаткан отурумдук ремонт иштери менен тааныштык. Мындай иштер Ысык-Көл облусунун ар бир районунда жүрүп жатат. Жалпы облуста 58 көмөкчөрдөн бар. Алардын 451 электр жабдыктарында капиталдык ремонт өтөт пландын негизинде. Мындан сырткары эскилиги жеткен 51 чакырым алюминий зымдары жаңы заманбап СИП зымдарына алмашылат. Ушул тапта Ысык-Көл облусунун ар бир район шаарында күз-кыш мезгилине даярдыктар жүрүүдө. Пландаштырылган оңдоо иштери калкты туруктуу жана сапаттуу электр энергия менен камсыздоого өбөлгө түзөт. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Байкирова, Балыкчы шаары. Ысык-Көлдө мыйзамсыз балык улагандар менен күрөшүү күчүндө Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясы ар күнү көл үстүндө күчөтүлгөн тартип менен иш жүргүзүп жатат. Алар тарабынан экологияга зыян алып келген 70 кылмыш иши катталган. Анын ичинен 22 фактысы мыйзамсыз балык улагандар. Кененирээк кийинки материал. Учу кайры көрүнбөгөн Кытай торлорун Ысык-Көлдөн арылтуу иштери 1 жылдан бери тынымсыз жүрүүдө. Ага карабай минтип балыктарга мыйзамсыз тор салгандардын аягы дагы деле суюла элек. Браконьерлер тарабынан салынып калып калган ошо торлорду чыгарганга аракет кылабыз. Тазалайбыз. Ал жаңы салынганы да бар, эскилери да бар, чирип кеткени да бар. Жыттанып кеткени да бар, ошонун баарын тазалаганга аракет кылып атабыз буюрса. Жыл башынан бери туристтик экологиялык милиция өздүк курамы менен суу ичинен 9700 метр тор чыгарыптыр. Ушул эле аралыкта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте жүргөн иштин алкагында Ысык-Көл дагы 12300 метр балык улаган торлордон арылган. 2024 жылы 70 ар кандай кылмыш окуялары фактылары катталган. Анын ичинен экологиялык балыкты же болбосо суу жаныбарларды мыйзамсыз улоо жана кылмыштарды бузуу боюнча 22 факт катталган. Дарактарды жана бадалдарды мыйзамсыз кыюу 10 факт катталган. Ошондой эле курал жарактарды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча 7 факт катталган. Жаратылышка аюусуз кол салган браконьерлер менен күрөшүү үчүн туристтик экологиялык милициянын материалдык техникалык базасы да чыңдалган. Тагыраагы аталган бөлүм 2 моторлуу кайык, 4 жол тандабас унаалар жана дрон менен камсыздалган. Учурда Ысык-Көлдүн экологиясын коргоп жана аны сактоону тыкыр көзөмөлгө алуу талабы жогору. Бул үчүн жергиликтүү мамлекеттик органдардын биргелешип иш алып баруулары милдеттендирилген. Гүлбарчын Молдоева, Нурдин Нурманбетов, Ысык-Көл жаңылыктары. Соңку убактарда Ысык-Көл облусунда балык чарбасынын өнүктүрүү жакшы жолго коюлууда. Жыл сайын балык чарба ишканалары балык корун көбөйтүү максатында миллиондогон майда чабактарды көлгө кое беришет. Жаздын келиши менен Ысык-Көлгө жалпы 8 миллион сига лудога жана 545 миң даана форель чабактары кое берилди. Балык чарба департаментинин Тоң мамлекеттик балык чарба ишканасы көлдү тегерете сига лудога балыгынын 6 миллион майда чабактарын кое берди. Акыркы жылдары балыктын корун көбөйтүү аракети жыл сайын ири көлөмдө ишке ашууда. Биздин единственный баягы республиканский рыб заводдо Тоңдо. Бүгүнкү күнгө чейин малёкторду өстүрүп келатат. Ошонун азыр бир бөлүгүн мынагы Тоң районуна куюп жаткан кезибиз өзүңөргө белгилүү болгондой. Буга чейин Орто Токойго миллион ошо менен биргеликте Соң көлгө миллионго жакын малёкторду куюп келишти. Азыр бүгүнкү күндө бул жерге дагы форельдерди куюуну пландап, планга жараша 1 миллиондон ашык болгон болсо, тилекке каршы оору болуп калып, азыркы күндө 500 миңге жакын форель малёкторун коюлду. Ар бир балыктын түрүнө жараша уругун алуу мезгилдери дагы ар түрдүү. Алынган уруктар суунун жылуулук даражасына жараша 70 күн атайын аппаратта кармалып, андан соң чабак бассейндеринде багылат. Мынакей бүгүн өзүңүздөр көргөндөй Ысык-Көл форель балыгынын жана сига лудога балыктарынын майда чабактарын Ысык-Көлгө куюучу куймага жана Ысык-Көлдүн өзүнө азыр кой берүү иштери жүрүп жатат. Тоң рыб заводунун 13-участогуна азыр кой берип атабыз. Азыр мындан чыгып Кызыл Туга Актерек участкасына кой берилет. Андан сырткары Кара Талаага кыскасы сига лудоганы менен форельди көлдү тегерете
кайсы жерден балыктар кармалган, эне балыктар кармалган болсо, ошол участоктун баарына кой берилет. Жакынкы аралыкта эле балык чарба департаментинин тоң балык өстүрүү мамлекеттик ишканасы Орто Токой суу сактагычына жана Соң көлгө 1 миллиондон ашуун сига лудога балыгынын чабактарын кое берген. Мындай саамалык көлдүн тегерегинде байма-бай ишке ашып жатат. Айта кетүүчү жагдай, өтүп кеткен жылы Ысык көлгө жалпы жонунан 5 миллиондон ашык балыктын чабактары салынган. 445 миң Ысык көл форелинин чабактары көлгө куючу дарыяларга кое берилип жатат бүгүнкү күндө. Андан тышкары 6 миллионга жакын сига лудога балыгынын чабактары көлдү тегеретте кое берилип жатат бүгүнкү күндө. Мындан тышкары эртеңки күнү Түп районуна караштуу Ысык көл плюс балык чарба кооперативинен 1,5 миллион сига лудога балыгынын молекулдары кое берилет чабактар. Андан тышкары 70 миң Ысык көл форелинин чабактары кое берилет. Андан тышкары каракол балыгынан дагы миллионго жакын сига лудога балыгынын молекулдары коюлат. Икра сыгып бияққа өткөрүп бердик балык чарбага. Бияк чоңойтуп, ушул азыр алып кетүү алдында турабыз. Миллион штук салынат, Кудай буйрса. Алып барып арал участогуна салынат. Арал участогуна салынып, бул ишти аркылап келатканыбызга 5-6 жылдын жүзү болду. Ушундай иш-чараларды уюштуруп келебиз. Буйрса, балыктын запасы жылдан жылга көбөйүп келе жатат. Жалпысынан Ысык көлгө 8 миллионго жакын сига лудога жана 545 миң даана Ысык көл форелинин чабактары кое берилди. Белгилей кетсек, ышкыбоздук жана спорттук балык уулоону уюштуруу, Ысык көлдө жана Соң көлдө жашаган балыктардын бардык түрлөрүн өндүрүм үчүн кармоого тыюу салынган. Миргүл Жеңишева, Данияр Акунов, Мадина Байкирова, Тоң району. Ысык көлдүн тазалыгын сактоого багытталган Ысык көлдү сактайлы акциясы Ысык көл районунда өттү. Акциянын негизги демилгечилери Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигиндеги башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы жана ошондой эле Республикалык илимий методикалык борбору номер 85 кесиптик лицей баштаган акцияны өткөрүү кезеги Балыкчы шаарындагы номер 22 лицейге өткөрүлүп берилди. Көл жээгин иретке келтирүү үчүн чыккан бул окуучулар Ысык көл районундагы номер 85 кесиптик лицейдин окуучулары. Окуучулар бул күнү атайын окшош форма кийишип, маанайлары дагы жакшы болду. Бул акциянын негизги максаты ушу жаштарды айлана чөйрөнү таза сакташ керек экени, алардын ушундай бир экологиялык сезим туюмдарын күчөтүү деген жакшы бир максаттардын негизинде ушуну уюштуруп жатабыз. Бул жеке эле Ысык көл облусу эмес, деги эле Кыргызстандагы бардык жашоочуларды ушул бир жакшы чакырык менен айлананы чегеректи тазалап, таза сактайлы, бул эртеңки келечек үчүн, көлүбүз өзүбүз үчүн керек экен деген жакшы бир максатта уюштуруп жатабыз. Эржан Аманатов номер 85 кесиптик лицейинин 2 курсунун окуучусу. Акция жаратылышты сактоого, анын тазалыгы үчүн күрөшүүгө шарт түзөөрүн белгилейт. Жаратылышты сактоо негизи биздин ыйык милдетибиз. Жаратылышты коргоого, таза кармоого ар бир кыргыз жараны чакырабыз. Кыргызстан бул өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн мекенибиз. Ошо таза кармашыбыз керек деп ойлойм. Ысык көл деген бул Кыргызстандын бермети, ошондуктан Ысык көлдү таза кармаганга, Ысык көлдү аяп сактаганга аракет кылалы. Ысык көлгө көптөгөн туристтер келип, аларды булгап, кирдетип кетишет. Биз ошолорду өзүбүз Ысык көлдөрдүн жарандары тазалап, аны аярлап баркташыбыз керек. Алгачкылардан болуп акцияны баштаган номер 85 кесиптик лицейдин жамааты бул күнү көп өлчөмдөгү таштандыны чогултуп үлгүрүштү. Акциянын максаты жаштардын экологиялык аң сезимин өнүктүрүү жана коомчулуктун көңүлүн табиятты сактоого буруу, Ысык көлгө аяр мамиле жасоо болуп саналат. Жалпы 194 окуучу, 67 мугалим тартылды. Кезек Балыкчы шаарындагы номер 22 кесиптик лицейге өткөрүлүп берилди. Салтанат Керимкулы кызы, Асел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Майдана Бакирова, Ысык көл жаңылыктары, Ысык көл районунан. Быйылкы жылдын эсеби менен Ысык көл райондук суу чарба башкармалыгы Сугат каналынын 320 метр бетон лотокторун алмаштыруу каралган. Бүгүнкү күндө 180 метрге 45 лоток орнотулган. Мындан сырткары насостук станциядагы 3 агрегат алмаштырылат. Канал Балыкчы шаарынын батыш тарабынан тартып, Сары Камыш айылына чейин сугат суу менен камсыздайт. Кененирээк кабарчыбыздын материалы.
11 километр 300 метр аралыкты түзгөн N1 каналы 1973 жылы пайдаланууга берилген. Бүгүнкү күндө эскилиги жетип, сугат-суу коромжуга учурап келген. Эми маселе чечилип, быйылкы жылдын эсеби менен 320 метр бетон лотокторун алмаштыруу иштери жүрүүдө. План боюнча биздин гидроучастокто 320, бардыгы болуп 320 метр же болбосо 80 дана LR60 каналын алмаштырмакпыз. Азыркы кезде бул каналдын деген где-то 180 метрин алмаштырдык. 45 дана лотогун алмаштырып бүттүк. Мындан сырткары насостук станцияда 3 агрегатыбыз бар. 3 агрегатыбыздын деген азыркы убакка 2 дайын, 1 агрегаттын уже деген оңдоо иштери аяктап калды. Ал агрегаттарыбыз бүтсө, бул каналыбызды деген план боюнча ушул апрелдин деген 10-на чейин бүтмөкчүбүз. Балыкчы шаарын жана Ысык көл районунун Сарыгамыш айылын сугат суу менен камсыздаган каналдын оңдоп түздөө иштери январь айында башталып, бүгүнкү күндө иш ортолоп калды. Бул канал аркылуу Балыкчы шаарына караштуу 280 гектардагы өрүк бакчалары, Сарыгамыш айылынын 60 гектар айдоо аянты сугат суу алат. Ырбачыга Ысык көл районуна командировкага келип, лотокторду коюп атам. Бул Кытай краны күчтүү кран болот экен, орустукуна караганда. Устойчивый, жакшы, бирок запчастар аябай кымбат. Бул 13-жылы келген, уже 10 жыл болуп атат. Быйылкы жылы ирригация тармагына бөлүнгөн 115 миллион сомго бир катар капиталдык курулуш иштери жүргүзүлөт. Мындан сырткары 8 туткалык жөнгө салуу бассейндеринде ремонт иштери, 27 чакырым суу каналдарда механикалык тазалоо иштери жана 10 чакырымга жакын каналда темир бетон куюу иштерин жүргүзүү белгиленип, жигердүү ишке ашууда. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Байкирова, Ысык көл жаңылыктары, Балыкчы шаары. Окуу керемет долбоору Кыргызстандын мектептеринде башталгыч билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган 5 жылдык долбоор. 2019 жылы башталган долбоор Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен USAID'тин ортосунда 2020 жылы август айында кол коюлган. Өз ара түшүнүшү тууралуу меморандумдун алкагында ишке ашкан 5 жылдык долбоор өз ишин жыйынтыктоодо. 5 жыл ичинде USAID'тин окуу керемет долбоору өлкө боюнча 1687 мектепти, башкача айтканда жалпы билим берүүчү мектептердин 75%-ын камтыды. 17 миңден ашуун башталгыч класстардын мугалимдери, 5 миңден ашуун мектеп администрациясынын өкүлдөрү, райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн адистеринен түзүлүп, натыйжада 300 миңден ашык башталгыч класстардын окуучулары орто мектептерде ийгиликтүү окуу көндүмдөрүн жакшырта алышты. Бул долбоор ошол Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлигинин колдоосу менен ошолор менен түзгөн келишимдин негизинде иш алып барды. 7 областта тең жетишкендиктерибиз азыр ушу 5 жылда эмне кылдык, биз азыр өзүбүзгө да отчет берип атабыз. Анан жерлерге барып дагы жергиликтүү бийликке, билим берүү бийликтерине, мугалимдерибизге, улуттук тренерлерибизге отчет берип аткан мезгил. Көптүрдүүлүк жана гендерлик теңчилик принциптерине ылайык келген китептер кыргыз, орус, тажик жана өзбек тилдеринде 1687 максаттуу мектепте окуган 450 миңден ашуун башталгыч класстын окуучулары үчүн 462 китеп басма түрүндө болсо, 1352 китеп электрондук түрдө жарык көрүп, 1,8 миллион нускасы басылып чыгып, мектептерге таратылып берилген. Ысык көл областынын Борбор Каракол шаарында окуу керемет долбоору жыйынтыкталып аткан учур. Буга чейин республика боюнча Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын, Талас областарында болуп өттү жыйынтыктоо жеринде. Анан бүгүн ошо Каракол шаарында болууда. Буга чейин USAID'тин окуу керемет долбоору 2019 жылы ноябрь айынан ушул USAID окуу керемет долбооруна чоң ыраазычылык айтып кетем жана билим берүү министрлик тарабынан ушул өнөктөштүктөргө чоң ыраазычылык. Себеп дегенде билим берүү министрлигине ушундай өнөктөштөр керек, ушу менен өсүп келаткан учур болуп атат. Бул системада иштөө менен биздин мугалимдер заманбап жашоо талабы болгон жаңы аралыктан билим берүү технологиялары менен иштегенди үйрөнүп, өздөрүнүн санариптик көндүмдөрүн бир кыйла жакшырта алышты. Мындан ары да алар окуучуларды ийгиликтүү окутууга даяр.
Талгат Токтомушев, Ильич Касаенов, Атайын Ысык-Көл жаңылыктар кызматы үчүн. Түнкү саат 10-дон кийин жаш-өспүрүмдөрдүн өз алдынча көчөдө жүрүүсүнө мыйзам боюнча тыюу салынган. Бирок айрым бир машыктыруучулар бул чектөөлөр спорт менен алектенген улан кыздарга да тоскоолдук жаратып жаткандыгын айтып, бул маалымат интернет желелерге дагы чыгып кеткен. Ал эми тартип сакчылары мыйзам улук деген позицияны карманышууда. Мындан улам тараптар тегерек столго чогулуп, бул маселени терең талдап, жыйынтык чыгарууга аракет кылып көрүштү. Облустук милиция өспүрүмдөр үчүн мыйзам эки ача иштебестигин, бул кылмыштуулукту алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан чара экендигин түшүндүрүштү. Азыркы учурда Ысык-Көл облусунун аймагында өспүрүмдүн аталышында алдын алуу ыкчам иш-чарасы өтүлүп атат, рейдтик иш-чарасы. Ошол иш-чара учурунда кармалган, түнкүсүн кармалган балдардын ата-энелерине айыппул салган учурда протокол толтуруп, балдар өздөрүнүн машыктыруучуларына чалып, бизди түнкүсүн тренировкадан келатсак кармап алышты, милиция кызматкерлери дегенден, ошондо машыктыруучулар өздөрүнүн нааразычылыктарын Instagram, Facebook аркылуу комментарийлерде жазып атышат. Спортсмен балдарды тийбей эле койбойсуңарбы? Алар арак ичишпейт, тамеки чегишпейт, спорт менен машыгышат, алар патриот балдар деп. Бирок ооба, спортсмендерди биз баарыбыз билебиз. Ичпейт, чекпейт, ал өзүнчө. Бирок мыйзам жогоруда айтып кеткендей, баарыбызга бирдей. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктарга назар салдыңыздар, саламатта туруңуздар.